Өлкөдө ишкерлерди текшерүүгө 1 жылга убактылуу тыюу салынды. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Анда мамлекет текшерүүнү токтотуп, атайын ишкерлерге ишин алдыга жылдырууга шарт түзүп берүү максатында мораторий киргизилүүдө. Чакан ишкерлик менен алектенген Акшоола Эркинбай кызы мораторий өлкөдөгү ишкердиктин өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн белгилейт. Бул боюнча айтарым, бул кол коюлган аябай эле жакшы болуптур. Чынында жаңы баштап келаткан иш чараны баштап келаткан ишкерлерге бул текшерүүлөр көп эле кастын тийгизет да. Не деп коет? Поддержка предпринимателей дегенди аябай эле азыр поддерживать этип атышат. Аларга да чоң өлкө уже өзүбүздүн өлкөбүз эле түшүнүп атат да, что предпринимательдер канчалык көбөйсө, ошончолук биздин экономика көтөрүлөр. Буга чейин ишкерлер мамлекеттен мораторийди киргизүүнү суранып келишкен, анткени ишмердүүлүк жүргүзүүдө айрым учурда мыйзамсыз текшерүүлөр орун алып, негизсиз акча жыйноо фактылары да кездешкен. Бул жагдай коррупцияны күчөтүү менен бирге ишкерлердин ишин артка тартып жаткандыгын айтышат. Мындан улам кайрадан убактылуу мораторийдин киргизилиши өлкөнүн экономикасына да оң таасирин тийгизет дешет. Кыргызстандын экономикасынын 85%га жакын жеке сектор түзөт. Мунун негизинде биздин Кыргызстан экономикасы жүрөт. Демек, бүгүнкү күндөгү президенттин ошо 1 жылдык мораторий киргизгендигин дагы бир жалпы ишкер катары колдоо десек болот. Бүгүнкү күндө биздин текшерүүчү органдар тарабынан аз болсо дагы, мындай айтканда, бизнеске колдоо алып, өнүгүүгө карай өзүнүн кадамын таштайт. Себеби бүгүнкү күндө дүйнөдөгү болуп аткан окуяларга байланыштуу бул президенттин мындай айтканда указы пайдалуу десек болот. Жарлыкка ылайык укук коргоочу органдар тарабынан текшерүүгө мораторий киргизилүүдө. Мындан сырткары 16 мамлекеттик текшерүүчү органдардын текшерүүсүнө да 1 жылга бөгөт коюлду. Мораторий жарыялангандан кийин пландык текшерүүлөр болбойт. Анда коопсуздукту сактабаган учурлар катталса, мыйзам менен бекитилген критерийлердин негизинде текшерилет. Аны менен катар банктарды да текшерүүгө мораторий киргизилип жатат. Албетте, коопсуздук жагы эске алынды. Эгерде кандайдыр бир эпидемиялык ситуация же кандайдыр бир стихийный ситуациялар болгон кезде текшерүү сөзсүз жүргүзүлөт. Анткени биз коопсуздукту камсыз кылышыбыз керек. Жана экинчи жагы бул эгер кандайдыр бир арыз түшсө, фактылар менен подкрепленный болгон арыз болсо, ал арыздын негизинде текшерүү укугу калат, анткени ал жабыркаган тараптын да укугун коргошубуз керек да. Ошол багытта бүгүнкү жарлыкка ишке ашырылат. Эске салсак, өкмөттүн 2018 жылдын 17 декабрындагы номер 586 токтом менен ишкердик субъектлерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул мораторийдин мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктаган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанга быйылкы жылдын алгачкы 6 айында $628 миллион инвестиция кирип, $483 миллион чыгып кеткен. Алмагүл Эркинбай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.